Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Пенсиянын жашын чыгуу өзгөртүлдүбү? Пенсиянын жашы өзгөртүлдүбү? Общий установленный жаш өзгөртүлгөн жок. Аял кишилер үчүн 58 жаш, эркек кишилер үчүн 63 жаш. Азыр кандай болсо ошондой калды. Общий установленный ошойдон. Эми бир суроо. Мына үйлүшү бар жерлер боюнча мурун сурадым эле, азыр дагы сурап атам. Пенсияга чыгуу бийик тоолуу райондордо, мисалы Ак Түздө өткөндө барып келдим айылга. Ак Түздөгүлөр айтып атат, 3 ай, 6 ай жетпей пенсияга чыга албай калып атабыз дейт. Эмнеге десе, үйлүш жериң жок. Анан кандайдыр бир нерселерди айтты. А эмнеге мындай? Бала Заралович, биз буга пенсияга чыгып аткан учурда мүмкүнчүлүк беребиз. Мүмкүнчүлүк берилет. Эгерде стажы жетпей алса, добровольный форма бар бизде. Камсыздандыруу төгөмдөрүн төккөнгө. Ал добровольно ошол жетпей калган жылдарын төлөп койсо. Эми мындай да, эми кээ бир кишилер ушунча жыл иштеп келатып, Высокогорьега да биринчи жанакы бийик тоолуу райондо биринчи категорияда 55 жашпы? Мисалы. А 55 жашка 3 ай, 4 ай, 6 ай жетпей калса чыгарбай атып турсуңар да. Себеби үлүшүң жок деп айтып турсуңар, жер үлүшүң жок. Эми мен өкмөткө сунушум Алмазбек Акынжанович. Мисалы Ак Түз бийик тоолуу жер, Кемин району. Коктунун ичинде ал жерде үлүш жер жок өзү. Элге үлүш жер берилген эмес. Муну кантип чыгарабыз эми, айтыңызчы. Ошол жердеги элдерди үлүш жери жок кишилерди кантип пенсияга чыгарабыз? Ошого такап. Кандай кылабыз? Болбак Заралович, бул жерде жанагы өз ыктыяры менен төлөө шарттарын түзүп бергенбиз. Өз алдынча төлөп соцфондко ошол стаждарын толуктаса болот. Алмазбек Акынжанович, эми өз алдынча төлөп кандай, мен дагы эле түшүнбөй, ушул элдер мен эмес, мына мен түшүнө албай атам да, элдер кантип. Мен сизден бир нерсени өтүнөм азыр. Мына Ак Түз айылына районный соцзащитаны, соцфондду кошуп туруп жибериңизчи, барып түшүндүрүп келсин. Эмне үчүн элдер деген үлүшү жок пенсияга 2, 3, 4, 5, 6 ай калгандар чыга албай атат. Бир адамдар нормальный или центральный аппараттан бирөөнү жиберип түшүндүрүп бересизби, өтүнүп? Жарайт, Болбак Заралович, эртең жөнөтүп коем. Рахмат.